Саламатсыздарбы, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана бүгүнкү жыйын катышуучулары. Бүгүн биздин күн тартибинде 5 маселе каралган, бирок мен сунуштап элем, биринчи маселе ошо даяр эмес. Азыркы убакта биздин эксперттер Москва, башка шаарларда биздин долбоор боюнча уланта берип атат, өздөрүнүн переговорлорду. Ошон үчүн буюрса кийинки биздин жыйыныбызды буюрса дүйшөмбү күнү өткөрсөк, анда ошого макул болсоңор, анда бүгүнкү күн тартибинде бизде 4 маселе эле калат. Кандай сунуш пикирлериңер бар? Бекитсек ушул 4 маселесин. Макулсыңарбы? Каршылык болбосо, анда 4 маселени бекители. Ошондо биринчи маселесинен баштайлы. Негизинен биздин өкмөт бийликти борбордон алыстатуу саясатын чечкиндүү улантмакчы. Бул биздин программабызда да каралган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына улам жаңы укуктарды берүүнү улантабыз. Бул процесстин эң негизги жана жалгыз чектөөчү элементи баарыбызга белгилүү: жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз потенциалы. Эгерде алардын потенциалы жетишпесе, биз бүгүн да жергиликтүү бийликти кандай болбосун ыйгарым укук менен камсыз кылууга толугу менен даярбыз. Ошондуктан биздин эң маанилүү милдетибиз жергиликтүү коомдоштуктун адамдык потенциалына инвестицияларды тартуу болуп саналат. Бул маселени мен мурунда мамлекеттик кадрлар кызматынын башкаруу академиясынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностон аралык маселелер боюнча мамлекеттик агенттиктин алдына койгонмун. Ички биздин айыл өкмөтүн жетекчилерин потенциалы көбөйтүшүбүз керек. Эң эле жакынкы арада биз алардын бул багытта аткарылган иши тууралуу маалыматын угушубуз керек деп ойлойм. Ошон үчүн бирден биз реформаны жасашыбыз керек. Мына бүгүнкү тартибине да чоң маселени коюлуп атат. Биз болсок жергиликтүү бюджетке көбүрөөк трансферт кылып, ачыгыраак процедуралар киргизишибиз керек. Бул деген биз бул маселесин киргизип атабыз, бирок бизде пландарыбызда ошол саясатты улантуу саясат бар. Ошон үчүн биринчи эле кадамды кылып атабыз. Ошол эң маанилүү маселе биз баарыбыз үчүн. Ошондуктан мен ошол сөздү, ошондуктан биз өкмөттүн жыйын тартибине киргизгенбиз. Бардыгыбыз жана биздин элибиз баарын ошол боюнча, реформалар боюнча уксун. Ошон үчүн мен ошол сөздү Накен Касиевичке берем. Регламент боюнча сүйлөшөлү, урматтуу жетекчилер. Сизге канча убакыт керек, Накен Касиевич? 7-8 минут. Ошол эле принциптер менен барсак, менин оюмча жакшы, эффективдүү жыйынды өткөзөбүз деп ойдомун. Сөз сизде, Накен Касиевич. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, өзүңүз айткандай, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүктүрүү боюнча акыркы жылдары бир нече мыйзамдар кабыл алынып иштеп жатат. Ошону менен катар эле республикадагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык өнүгүү жолундагы негизги тоскоолдук болуп турган мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы милдеттердин жана ыйгарым укуктардын так чектөөсүнүн жоктугу маанилүү көйгөй боюнча калууда. Айрым мамлекеттик милдеттерди жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусуз чечүүгө мүмкүн эмес экендигин эске алуу керек.
Бирок мындай мыйзамдарды Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тиешелүү чараларды колдонуу менен ишке ашыруу керек. Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тиешелүү мыйзамсыз же келишимсиз, ошондой эле финансылык материалдык колдоосуз бир катар ыйгарым укуктарды аткарып жатышат. Алардын ичинде жарандарды эсепке алуу үчүн каттоо, белгиленген тартипке жарандарды каттоону жана каттоодон чыгарууну жүргүзүү, шайлоочулардын тизмесин түзүү, жарандык абалдын актыларын каттоо, нотариалдык актыларды жүргүзүү, аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылгандарды алгачкы каттоого алууну жүргүзүү, аскердик каттоого алуу жана каттоодон чыгаруу, аскердик кызматка чакырууну уюштурууга көмөктөшүү, айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусунун жерлерин бөлүштүрүү жана пайдалануу, статистиканы жүргүзүү, салыктарды топтоо, даректүү социалдык коргоону уюштуруу максатында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү аныктоо, айыл жергесинде балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ай сайын төлөнүшү жөлөк пулга болгон муктачтыктын деңгээлин аныктоо жана башка иштер. Бул маселе боюнча биздин агенттик бир катар иштерди жасадык. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына карама каршы келген тармактык мыйзамдарды инвентаризация жүргүзүлдү. Мында тармактык мыйзамдарды анализдөөдө кошумча тоскоол болуучу фактор аныкталды. Тактап айтканда, 2012 жылы бюджеттик укук жөнүндө мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизилгенден кийин жергиликтүү бюджет деген түшүнүк өзгөрүлгөн. Буга чейин жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча мамлекеттик башкаруу органдарынын бюджети катары түшүндүрүлүп келсе, ал эми азыр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын гана бюджети катары кабылданылат. Мындай түзөтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына негизсиз жүк болуп турат. Анткени тармактык мыйзамдарда көптөгөн мамлекеттик иш-чаралар жергиликтүү бюджеттен каржыланышы керек деп белгиленген. Мисал катары айтсам, Кыргыз Республикасынын жарандарынын медициналык жактан камсыздандыруу жөнүндө мыйзамында 3 беренесинде белгиленгендей, базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруусу республикалык жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен камсыздалынат деп белгиленген. Ушул эле учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына финансылык жактан камсыздалбаган кошумча ыйгарым укуктар берилген. Ошондой эле табигый дарылар ресурстары, дарылоо, ден соолукту чыңдоо жайлары жана курорттор жөнүндө мыйзамдын 10 беренесинде курорттор жана инфраструктураларды республикалык жана жергиликтик бюджеттен каржылоолары аныкталган. Мунун негизинде Конституциянын жоболоруна карама каршы келип, берилген ыйгарым укуктар катары таризделбеген мамлекеттик иш-чараларга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздүк каражаттары менен катышууга милдеттүү болуп турушат. Жүргүзүлгөн иштерге карабастан, бүгүн белгилеп кетким келет. Ыйгарым укуктарды аныктоо боюнча мамлекеттик органдардын белгилүү бир жыйынтыктарды бүгүн биз ала алган жокпуз. Көрүлгөн иш аракеттин жыйынтыгында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бериле турган укуктарды 4 гана мамлекеттик орган же министрлик берди. Ошентип, улуттук статистика комитети, айыл чарба жана мелиорация министрлиги, эмгек, миграция, жаштар министрлиги, социалдык фонд тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү ыйгарым укуктар такталды. Аларды каржылоо боюнча эсептер финансы министрлигинде бар. Алгач Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бекитип берүү жөнүндө токтомунун долбоорун даярдаганбыз. Анткени тизмегинде көрсөтүлгөн ыйгарым укуктар мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин чектөө боюнча чаралардын бири болуп саналат. Бирок аталган токтом долбоорун Юстиция министрлигинен мыйзамда берилген ыйгарым укуктардын тизмегин бекитүү жөнүндөгү ченем жок экендиги жөнүндө эскертүү келип, бул маселе боюнча токтом долбоорун бекитүүнүн кажети жоктугу белгиленген. Ошондой эле финансы министрлигинин берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансферттердин көлөмүн эсептөөнүн убактылуу методикасын бекитүү жөнүндө ченемди токтом долбоору киргизүү боюнча бүгүн сунуш берилди.
Бул маселе боюнча аталган министрликтердин өкүлдөрү менен талкуулагандан кийин токтомдун долбоору кайрадан иштелип чыгып, берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансферттердин көлөмү эсептөөнүн убактылуу методикасын бекитүү боюнча бүгүн сунуш киргиздик. Ушуну менен бирге аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүдө токтомдун долбоорундагы 2-чи тиркемесиндеги тизмеге ылайык берүүнү сунуштап жатабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамынын ченемине ылайык 2015 жылга жана кийинки жылдарга республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда бул мыйзамдын талаптарын эске алуу менен берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн зарыл болгон чыгымдарды каралуусу зарыл деп белгиленген. Буга ылайык Финансы министрлиги жогоруда аталган мамлекеттик органдар тарабынан болжолдуу суммада 190 миллион 233 миң сомдон түзгөн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге трансферттер боюнча эсептер берилди. Белгилей кетүүчү нерсе, ыйгарым укуктарды аныктоо боюнча жасалган иш-аракеттер бул багыттагы иштердин жаңыдан башталган этабы болуп саналат. Биз бул иштерди кийинки жылдарда улантабыз деген оюбуз бар. Анткени милдеттерди чектөөдөгү борбордон четтетүү саясаты адистештирүүгө алып келбестен, тескерисинче бозбордон регионду ажыратууга алып келди. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен укуктарды чектөө жана ыйгарым укуктарды берүү бул мамлекеттик механизмди жакшыртуунун маани магысын көрсөткөн процесс экендигин белгилеп кетким келет. Мындан аркы ыйгарым укуктарды берүү процессинде муну эске алып, функцияларды жерлерге кадрдык потенциалдын жана жердин өзгөчөлүгүн билүү менен чарбалар аралык кооперацияны уюштуруу мүмкүнчүлүгүн түзүү менен өткөрүлүп берилиши керек деп ойлоймун. Урматтуу министрлер жана ведомстволордун жетекчилери, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерге кайрылып кетет элем. Бул маселеге кайдыгер карабастан мыйзамды иш жүзүнө ашырууда жоопкерчилик менен мамиле жашасыңыздарды сиздерден суралам. Бул процесс мындан ары уланат. Бул келечекте өтөт мен ойлойм. Рахмат. Рахмат, Накен Касевич. Кандай суроолор бар, урматтуу жыйын катышуучулар? Накен Касевичке барбы? Тимер Гымбаевич. Накен Касевич, ошол долбоорду карап атканда бир 2-3 сунуш бердик эле да. Биринчи жана 3-чү пункт боюнча Айыл чарба министрлигине идентификацияны алып салып, жергиликтүүгө жүктөп койсок, азыркы учурда бул болбой калат. Анан сиздер макул болгонсуздар, бирок мен ойлоп атам да, мына учетту булар жүргүзсө да, кошумча буларга да жазып, мына проведение идентификации животных дегенди айыл чарбасында калтырып, они будут способствовать и проводят учет и анализ дегенди ушуну калтырып койсок, ошого Мен ойлойм бул туура болот. Азыр эми жаңы методика киргизилип атат, ошо негизинде эсептеп чыгабыз да, анча-мынча плюс-минус болот. Бул эки жакта да болсун да, министрликте да калсын, негизги отраслдык министр болуп, тармактык министр болуп ушулар жооп берсе, а тигилер болсо буга кошумча жооп берип калат да, учетуна. Анан кийин 5-чи пункт боюнча сиздер да макул болдуңар да. Мына бул мамлекеттик каттоо кызматынан мына алардын баарын тияк өткөзүп берип койсок, туура эмес болуп калат да. Мен бул токтомду толугу менен колдойм, бирок берде да бир маселени көрсөтө кетиш керекпи? Бул мына ыйгарылган мамлекеттик жана функцияларды өзүнүн өзү башкаруу системасы аткарат. Бирок ошо аткарып атканда булар элге кызмат көрсөтөт. Ошол кызмат көрсөтүүнүн айрымдары акы төлөнүп көрсөтүлөт да. Ошол акы, төлөнгөн акы каяка түшөт? Өзүнүн өзү башкаруу органдын счетуна түшөбү же зачет болобу мамлекет? Ошол суммага аз береби акча? Ошону да карай кетиш керек да, менин оюмча. Рахмат. Рахмат, Накен Касевич. Кандай дагы сунуш пикирлер? Мен өзүмдүн сөзүмдө айткандай, канча жакшы потенциалы ошол жергиликтүү бийликтин болсо, ошончо көп биз алардын укуктарын беребиз. Мына уч органдар жетекчилери да отурат, тилекке каршы мына финансылык жактан, башка жактан аябай көп нарушениялар болуп атат.
Ошон үчүн дагы бир сыйра айтып коеюн. Мына улуттук кадр кызматына, башкаруу академиясына жана Накен Касич өзүнүн агенттигине жакын убакта келип бир жакшы программаны, натыйжаларды карасак, амбициялык пландарды коюшубуз керек. Биздин Кыргыз Республиканын 500 адамды жакшылап окуткан мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн ошол кадам менен да барабыз, анан кийинки да кадамдарды жакшылап карашыбыз керек. Анда башка сунуш пикирлер болбосо, анда ошол берилген сунуштар менен биз ошол токтом долбоорун бекитебиз. Каршылыктар болбосо, анда бекитилди. Рахмат. Анда экинчи маселеге өтсөк, урматтуу жыйын катчылары, биз ушул маселесин аябай жакшы карашыбыз керек. Негизинен мамлекеттин катышуусу менен компаниялардын натыйжасыз иши бардыгыбызга маалым. Алардын арасынан төмөнкүлөр белгилесе болот. Бул деген баарыбыз билебиз, дагы бир сыйра ошонун баарын айтып коеюнчу. Биринчиси, менеджерлердин эмгегин мурунку советтик ыкмалар, төндөочүлүк, төмөнкү эмгек акылары менен баалуу жана кызыктыруунун жоктугу. Менеджерлердин эң чоң мамлекеттик компаниянын менеджерлер кызыктары эч кандай жок. Экинчиси, директорлор кеңешинин, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун же ФГИнин жана көзөмөлдөөчү ведомствонун ортосунда координациянын жоктугу. Мына энергетика министрлиги фонд госимущества менен бир сөздүк таппай жүрүшөт. Ошон үчүн азыркы убакта энергетика компаниялары проблемаларыбыз көп. Директорлор кеңешинде чечим кабыл алуучу адамдар жок. Чыныгы чечим кабыл ала тургандардын бардыгы директорлор кеңешинен тышкары, алардын арасында ФГИде өкмөттү жана көзөмөлдөөчү ведомстводо отурушат. Өкмөттү жана көзөмөлдөөчү ведомстводо отурушат. Натыйжада бизде жамааттык жоопсуздук үстөмдүк кылат. Компания үчүн ким жооп берет, ким жоопкерчиликтүү такыр түшүнүксүз. Директорлор кеңешинин мүчөлөрү ФГИ менен келишим түзүшөт. Бул келишим боюнча алар ар кандай маанилүү маселелерди ФГИ менен макулдашууга милдеттүү. Бул туурабы, туура эмеспи? Биз аларды жиберсек, директордун кеңештерди, алар таптакыр эч кандай жоопкерчиликти өздөрүнүн мойнуна албай жүрөт. Укуктары жок. Үчүнчүсү, көзөмөлдөөчү ведомствонун мамлекеттик корпорациянын ыкчам башкаруусуна түздөн түз кийгилешет. Мындай кийгилешүү компаниянын аткаруу бийликтеги кадрдык маселелерди көзөмөлдөөчү органдын чечүү укугунан келип чыгат. Ошонусу баарыбызга белгилүү. Төртүнчүсү, альтернативасы жок эле жашыруунун кадр чечимдерди кабыл алуу. Аткаруу органдагы кадрлар директорлор кеңешинен сырткары эле көзөмөлдөөчү орган тарабынан сунушталат. Директорлор кеңеши кадрларды тандабайт, ал талапкерлердин оң же терс жактарын гана талкуулайт. Бешинчиси, аткаруу органдары боюнча кадрдык резервинин жоктугу жана директорлор кеңешинин мүчөлөрүн тандоо боюнча көмүскө чечим кабыл алуу. Директорлор кеңешине жана ревизиялык комиссияга талапкерлердин резерви түзүлгөн. Бирок резервдеги талапкерлерди башкаруу органдарына дайындоо азырынча көмүскө коллегиялык талкуусуз эле жүргүзүлөт. Бул да туура эмес маселе болуп атат. Алтынчысы, директорлор кеңешинин
алсыздыгы, ыйгарым укуктарын жоктугу, ФГИдин көз карандуулугу, маанилүү чечимдерди кабыл алууда директорлук кеңешинин мүчөлөрү ФГИдин толук көз каранды. Кадрдык саясаттан алыстоо директорлор кеңешин көз каранды жана пайдасыз кылат. Директорлор кеңеши реалдуу бийликке ээ эмес, анда чечим кабыл ала турган адамдар да, ФГИге көз карандысыз мүчөлөр да жок. Чечим кабыл ала турган адамдар көзөмөлдөөчү ведомстводо жана алардын бир азы ФГИде отурушат. Көз каранды директорлор кеңешинде коррупциялык көрүштөргө жана ката кадрдык чечимдерге каршы турар адамдар болбойт. Бул деген эч ким жоопкерчилик өздөрүнүн мойнуна албай жүрүшөт. Ушул жылдын июль айында биз мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүндө кардиналдуу реформаларды жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алдык. Ошондон кийин биз кадр чечими кабыл алдык, ФГИде өзгөртүүлөр болду. Биздин протоколдук тапшырмабыз боюнча экономика министрлиги тарабынан мамлекеттик мүлктү башкаруу тутумун реформалоо боюнча концепциянын долбоору даярдалды. Биз аны узакка созбой кабыл алышыбыз керек, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына бүгүн Дүйшөн Исмаилович жок, мен билбейм үчүн кайда жүрөт. Ал келиш керек болчу да, алардын силердин тиги иштерин каралса. Эмне үчүн бул процесс созулуп жатат? Мына мен аны жумушка алганда айткам. Бир айдын ичинде ошол концепцияны бекитип калышыбыз керек. Азыркы убакка чейин бекитилген жок. Онда иш болбойт, урматтуу ФГИ мүчөлөрү, жетекчилери. Бүгүнкү жыйындын күн тартибинде мамлекеттик компаниялар директорлор кеңешин түзүү принциптери жөнүндө маанилүү маселе коюлган. Ошол багытта саясат бул экономика министрлигинин колунда. Мен оюмча бул процессте экономика министрлигинин ролун күчөтүү маселеси коюшубуз керек, Темир Агенбаевич. Мына аларды эч ким тийбей, азыркыга чейин неприкасаемый болуп жүрүшчү. Азыр болсо биздин мамлекеттик мүлкүбүз аябай эффективдүү эмес пайдаланып атабыз. Ошон үчүн бул жерден терең реформаны кылышыбыз керек. Мына концепцияны бекитип, принципиалдуу принциптерди киргизип, ошону ишти башташыбыз керек. Мына июлдан баштап уже жарым жыл өттү. Натыйжа болбой жатат. Ошон үчүн бул жерден принципиальный биз ошол маселени да бүгүнкү өкмөттүн жыйынына киргиздик. Баарыбыз угайлы эми кайсы кадам менен биз ошол багытта алдыга барабыз. Ошон үчүн Темир Агенбаевич, сөз сизде. Сиздин докладыңызды сунуштайм. Канча убакыт? 7-8 минут. Уважаемый премьер-министр, уважаемые члены правительства, участники сегодняшнего заседания. В принципе, вопрос, который поставлен на сегодня, он очень острый. И то, что премьер-министр на это акцентировал внимание, действительно имеет место. Нам надо сделать управление предприятиями, которые государство владеет, 100% это госпредприятие, или же где он имеет участие через акционерное общество. Нам надо изменить принцип подбора кадров, чтобы повысить эффективность работы и повысить ответственность. Проект постановления правительства Кыргызской Республики о новых принципах формирования и использования кадрового резерва для Совета директоров ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с государственной долей участия в разработке с участием экспертов, то есть разработан с участием экспертов в цели повышения эффективности и прозрачности процедур по отбору и выдвижению кандидатов в органы управления. В настоящее время вопрос формирования резерва кадров и выдвижения из него определяется постановлением правительства от 20 июля 2012 года номером 513. Практика показала, что порядок, определенного указанным постановлением правительства Кыргызской Республики, не обеспечивает открытую и эффективную кадровую политику и в хозяйственных обществах с государственной долей участия с тем, чтобы привлекать высококвалифицированных управленцев. В то же время иметь, вот на слайде показано, как сегодня
формируется, вообще нету критериев формирования резерва кадров. Она в основном формируется фондом госимущества, и мы предлагаем кардинально изменить сам подход. Поэтому мы предлагаем сегодня, чтобы вы утвердили два положения. Это положение о межведомственной комиссии по резерву кадров для Совета директоров ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с государственной долей участия согласно приложению номер 1. И второе положение о резерве кадров для Совета директоров ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с государственной долей участия согласно приложению номер 2. И вот такое вот положение вам роздано. Это меняет, такой порядок надо менять, в связи с чем в рамках разработанной Министерством концепции реформирования системы управления государственным имуществом предусматривается совершенствовать существовавший порядок отбора кадров для их последующего прозрачного выдвижения в качестве кандидатов для избрания должностными лицами. Согласно предлагаемому проекту постановления правительства, предлагается, усиливается полномочия и независимость межведомственной комиссии, то есть сейчас будет создана межведомственная комиссия, там порядок межведомственной комиссии, дайте этот слайд. Вот тут межведомственная комиссия, здесь будут отраслевые министерства идти, представители ФУГИ, гражданский сектор будет там, экспертное сообщество будет. Именно эта межведомственная комиссия теперь будет отбирать по определенным критериям для резерва Совет директоров и ревизионную комиссию. В последующем Совет директоров уже тоже по такому же критерию будут отбирать теперь резерв для исполнительного органа. То есть мы то, что было раньше только ФУГИ, они сами занимались подбором и расстановкой, мы сейчас отбираем и передаем это межведомственной комиссии и пишем четкие критерии, четкие, ясные, открытые, прозрачные критерии, чтобы по этим критериям они отбирались, и тем более межведомственная комиссия, она будет создана на приоритетных началах для того, чтобы отдать открытость и прозрачность. И совершенно верно, там будут уже определенные полномочия и, самое главное, ответственность. А Совет директоров тоже, это второе положение, которое мы предлагаем, там Совет директоров теперь будет создавать резерв исполнительных органов. И здесь вот в ходе обсуждения было предложение, я хочу об этом подчеркнуть, уважаемый премьер-министр, чтобы мы сейчас, когда будем обсуждать, мы доработали. Там мы должны допускать открытый конкурс, в том числе международный конкурс для привлечения или управляющей компании, или же единоличного руководителя в исполнительный орган. Вот такое вот положение мы хотим дописать, чтобы было право, или же будет это через конкурс, из конкурса, то есть из резерва будут назначаться, или же это будет открытый конкурс, при надобности пускай будет международный конкурс. То есть тем самым мы сделаем первый шаг при формировании органов управления, это наблюдательный совет, это совет директоров, ревизионная комиссия, и дать большие полномочия, включая ответственность советом директоров, уже избирать, назначать органы исполнительной власти тех или иных обществ. Что это в конечном итоге должно привести к открытости, прозрачности и, самое главное, к эффективности работы того или иного органа, где государство имеет свою долю. Спасибо. Бирден менин оюмча бул аябай туура кадам болуп атат, туура багытка баратабыз. Кандай сунуш пикирлер бар? Мына өзүңөрдүн колуңарда топтом долбоору бар. Ушул боюнча кандай оюңар бар? Негизинен дүйнөлүк практикадан биз ошону алганбыз. Дүйнөлүк практиканы алсак,
корпоративдик башкаруу система бул деген азбука дегенде алиппе бизнес процесстер үчүн, ошон үчүн биз ошол багытка баралы деп атабыз. Кандай сунуш пикирлер? Сиз Колдоп коюш керек. кандай? Колдоп коюш керек, жакшы сунуш экен. Болуш. Так, рахмат. Дагы анда башка каршылык болбосо, анда ошол токтом долбоону колдойбуз. Темирбаев конкреттүү кадамдарды кылганда бизде тилекке каршы мындай биз жакшылап кагаздарды жазып атабыз, бирок бизде дегендей кыргызчылык деген бар, неписанный правила деген. Ошону жакшылап сиздер колуңуздарга алып дегендей ошону жакшылап иштетсек. Да? Если это положение будет утверждено с учетом того, что было предложено, да, и начнем уже реализовывать, межведомственная комиссия будет создаваться, уже межведомственная комиссия с участием от гражданского сектора, там уже вот такого вот не будет уже. И все это надо делать прозрачно, открыто, с участием средств массовой информации, когда идет вот отбор заседания этой межведомственной комиссии. Хорошо. Рахмат. Анда башка сунуш пикирлер болбосо анда колдойлу, башка бир сунуштан кабыл алдык. Анда урматтуу өкмөт мүчөлөрү 3-үчүнчү маселеге өтсөк. Бул деген өтө көйгөйлүү. Биз болсок, өзүңөр билгендей, биздин өкмөтүбүз конкреттүү план боюнча иштеп жатат. Мына биз апрелден баштап келгенден кийин ар бир өңөрдүн жеке пландарыңар бар, колуңуздарга. Биз бул принциптүү көз карашыбыз. Министрликтердин, ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ар бир жетекчисинде так жазылган жеке пландарыбыз бар. Алардын өзгөчөлүгү ар бир жөнөкөй адамга түшүнүктүү тилге жазылган план. Мурунку бюрократиялык тилди жок кылып, биз жөнөкөй сөздөр менен пландарды сиздер менен жаздык. Алар Кыргызстандын ар бир жаранына жеткиликтүү. Практика бул процесстин натыйжалуулугун далилдеди, коомчулук бул көз карашты колдоп атат. Бүгүнкү күн тартибинде 2014 жыл үчүн ведомстволордун пландарынын аткарылышы боюнча аларды көзөмөлдөөчү вице-премьер-министрлерди угушубуз керек. Ар бир курирующий орун базар, мен орун базар сиздер менен иштеп атат. Ошондой эле бардык мамлекеттик органдардын эмдиги жылга ошондой эле принцип менен иш планын биз кийинки күн тартибине да киргизгенбиз пункту. Бардык министрлерге бүгүн конкреттүү баа берилет. Кийинки жылдын башында мындай баа өкмөттүн аймактардагы атайын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жана райондордун акимдерине берилет. Бүгүн эмес, январь айында биз өзүнчө бир жакшылап өкмөттүн жыйын өткөзүп, жергиликтүү бийликтин жетекчилери боюнча да сөз болот, ошол принциптери менен. Эң алгач мен белгилеп жетишим керек, бул конкреттүү баа алганда эч кандай биздин арабызда тарыныш же доомат болбош керек. Берден кыргызчылыктан алыс бололу. Ведомстволор иш боюнча жоопкерчиликти көзөмөлдөөчү вице-премьер-министрлер алып барышат. Мен алардан өзгөчө так болууну суранат элем. Эч кандай дипломатиялык сөздөн, тилден алыс болуп, так өзүңөрдүн оценканы бериңиздер. Мен болсом жоопкерчиликти толук өкмөттүн иш боюнча алып барам. Биз болсо бардыгыбыз биригип Кыргызстандын эл үчүн иштеп жатабыз, урматтуу жетекчилер. Тарынбагыла, ким начар иштесе, ким начар оценканы алса, ошону жакшылап моюнга алып, кийинки этапта жакшылап иштешибиз керек баарыбыз. Ошон үчүн, урматтуу вице-премьерлер, силер мындай дипломатиядан алысыраак конкреттүү анализ кылып, конкреттүү цифраларды айтып койгула,
анан сунуштарды киргизгиле. Жакшы иштегендер боюнча негизгиси, начар иштегендер боюнча өзүнчө бир терең сунуштарды киргизгиле. Сиздер менен урматтуу жетекчилер, ведомство жетекчилери баарыңар менен вице-премьер менен жолугушту, баардыгыңар менен акылдашылды. Ошон үчүн берден өзүбүздө коомчулукта ошол биздин принциптерди азыр жакшылап уксун. Конкреттүү выводтар биз бүгүн кабыл алабыз. Анда ошол принциптерди колдоп койсоңор, биз анда вице-премьерлерге сөз берип, силер өзүңөрдүн докладдарды угайлы. Биринчи сөз Тарбековичке Сатпашевке берилет. Курирующий вице-премьер чыгып атат. Валерий Сидорович Дил бүгүн Москва командировка жүрөт. Ошон үчүн Тарбековичке сиз өзүңүздүн портфелиңизде, Валерий Сидорович портфелиңизде боюнча докладыңызды айтыңыз. Урматтуу жыйындын катышуулары, урматтуу Жомарт Кайыпович, баардыгыңызга белгилүү болгондой бүгүнкү күндө жана пландар бекитилген боюнча ар бир вице-премьер өзүнүн ведомстволор менен министрликтер менен иш алып барылды. Мен тейлеген ушул багыттар боюнча баардыгы болуп 138 иш-чара кабыл алынган. Анын 91-и аткарылды жана 47-си аткарылган жок. Бирок бул цифрлардан мурда мен бир системалык кемчиликтерге токтоло кетейин. Биринчиден бүгүнкү күндө бекитилген так маселелер тактыгына карабастан дагы деле болсо системалык кемчиликтерге дуушар болуп атабыз. Биринчиден мамлекеттик органдардын жетекчилеринин иш пландарын аткаруу боюнча кандайдыр калыптанган система жок. Жетекчилер өздөрүнүн пландарын аткарууда формалдуу мамиле кылып, тийиштүү деңгээлде көзөмөлгө алынбагандыгы жөнөкөй көз менен эле байкалып турат. Ушуга байланыштуу министрликтер, ведомстволор тарабынан аткарылды деп берилген иш-чаралардын ошол мамлекеттик орган тейлеген багыттарын өнүктүрүү боюнча кошкон салымына баа берүү негизинен бүгүнкү күндө абдан татаал болуп атат. Жыйынтыгында көпчүлүк министрликтерде жана ведомстволордо натыйжа бербеген, пайдасыз, адамды жана финансылык ресурстар сарптаган иштердин аткарылып жаткандыгын орун алып келген учурлар болуп атат. Бул көйгөйлөр ушул иш пландардын аткарылышынын натыйжалуулугун баалай турган мониторинг системасынын жоктугуна байланыштуу болуп жатат. Экинчиден, жетекчилердин иш пландарын аткарышы боюнча маалыматтар жетекчинин ушул мамлекеттик органга тейлеген багыттарды өткөрүүдөгү жеке ролун көрсөтө албай атат. Дагы жолу эскертип коеюн, жетекчилердин өзүнүн иш пландары алардын уюштуруучулук сапаттарын, маселени оперативдүү чече билип, тейлеген багыттарды өнүктүрүүгө кошумча импульс берет деген максатта бул иш-чаралар кабыл алынган болчу. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө бул пландын деңгээли мааниси ылдый түшүп, жыйынтыгында алардын аткарышы көпчүлүк учурда катардагы гана эксперттин көзөмөлүндө болуп калгандыгы терең өкүндүрөт. Үчүнчүдөн, дагы баса айтып кетчү нерсе, көпчүлүк жетекчилер дагы деле болсо иш пландарын кабыл алып атканда бир жаңы реформалык маанайдагы ошол отрасль ишенип берген ошо министрлик же ошо ведомстволордун системалык өзгөртүүгө, бүгүнкү күндү мезгилдин талабына жараша өзгөртүүгө муктаж болгон реформаторлук кандайдыр сунуштардын аздыгы байкалат. Көбүнчөсүн жана кандайдыр бир акча каражатына байланыштырылган же болбосо кандайдыр бир стратегияда кабыл алынган маселелер гана көчүрүлүп жазылып, көп убакта ошол бүгүнкү күндү мезгил талап кылган маселелер көз жазымда калып атат. Эми министрликтер боюнча айта кетсек, айыл чарба мелиорация министрлигинде иш-чаралардын баардыгы болуп 36 иш-чара каралган болчу. Анын ичинен 14 гана аткарылган, 15 аткарылган эмес. Ал эми 7 жанагындай биздин мамлекеттик бюджетте кабыл алынбаган эсебинен аткарылбай калган. Белгилеп кетчү нерсе, мына быйылкы жыл өзү чын эле айыл чарба үчүн татаал жылдардын бири болду. Кургакчылык болду. Ошого карабастан чет өлкөлүк өнөктөштөр менен бирдикте лизинг компанияларын түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн багытта бул иш жасалган эмес. Анткени дагы деле болсо биз мамлекеттик аралык жанагы өкмөт аралык сүйлөшүлгөн маселелердин менен гана жүргүзүлгөн кредит лизинг болуп берилип атат. Ал эми бүгүнкү күндө министрлик өзү бүгүнкү күндө көп эле чет элдик техника өндүргөн компаниялар бар. Алар кандайдыр банк механизмине сүйлөшүп, түздөн түз мамлекеттин гарантиясы жок, өкмөттүн гарантиясы жок, түздөн түз инвестиция боюнча келе турган лизинг маселелери боюнча маселе чечилген жок бүгүнкү күнгө чейин. Андан сырткары бүгүнкү күндө айыл чарба продукциясынын түшүмдүүлүгүн 20%га көтөрүү боюнча
көрсөтүлгөн, бул дагы кабыз болгон жок. Өзгөтө айтып кетчү берсе, мына кайра иштетүү боюнча сиздердин иш планыңыздарда 25%га жеткизүү маселеси коюлган болчу. Ошо чийки заттарды 25%га чейинкисин переработка кылып чыгаруу боюнча, иш жүзүндө 6,5% түзүп, бул багытта иш жетиштүү түрдө алып барылган жок деп айтсак болот. Ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекцияда дагы ар бир 3-үнчү тапшырма аткарылган жок. 33%га гана аткарылган. Ал жерде негизги бөлө турган Бажы союзунун мүчөлөр өлкөлөрүнүн ырдыгына республикалык айыл чарба продукциясын экспорттоочулардын эркин киргизүүнү камсыз кылуу боюнча милдеттенме алынып, жыйынтыгында бул багыт боюнча алгылыктуу иштер жасалган эмес. Өкмөткө караштуу курулуш агенттигинде дагы көрсөткүч абдан төмөн болду. Аткаруу боюнча анткени иш планы боюнча 15 иш чара белгиленгенден анын ичинен 9 аткарылып, 6 аткарылган эмес, 40%-ын аткарган эмес. Алып айтсак, энергетика министрлиги менен бирдикте эркин инженердик кубаттуулуктардын бар экендиги тууралуу маалыматты массалык маалымат каражаттарын чыгаруу маселеси аткарылган эмес. Андан сырткары Ош шаарынын генералдык планын иштеп чыгуу маселеси да аткарылбай калган. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларындагы парк жана жаратылышар зоналарынын чектерин аныктоо боюнча дагы иштер алгылыктуу аткарылган эмес. Бул боюнча урматтуу Жомарткаевич, биз бүт аткарылбаган жумуштар боюнча бүт пландар интернеттерге жарыяланган. Мен айрымдарына гана токтолуп атам, мындай бир көзгө урунттуу керек болгон маселе чечилбеген жерлерин айтып атабыз. Өкмөткө караштуу геология агенттиги боюнча айта турган болсок, ал жерде дагы ачык сынак жүргүзүү боюнча ушуну биз бир топ жолу айтканбыз. Көп убакыт ошол агенттик экономика министрлигине дагы күнөө коюп атат. 3 айтып 4 айлап документтер жатып калды, кароого киргизилген жок. Аукционду өткөрүү боюнча жыйынтыгында бир топ акчаны биз ушул бюджетке ала алган жокпуз. Өткөндө биз кызматтуулукту жүргүзсөк, Темир Алгенбаевич, ушу сиздердин министрликте 4 айга чейин жатып калган учурлар болгон экен. Документтин убагында жанагы аукционго жарыялай турган. Ушул окшогон маселелер дагы геология агенттиги жалаң аппаратка же башка министрликке шылтабастан өзүңүздөр аягына чейин көзөмөлгө алышыңыздар керек деп эсептейм. Каттоо кызматында бир топ иш чаралар аткарылбай калган. Маселен, агенттиктин түзүмүн кайрадан иштеп чыгуу боюнча иштер бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жок. Ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча ведомстволук электрондук өз ала байланыш системасын иштеп чыгып, ишке киргизүү боюнча дагы бир топ толук кандуу иштер жүргүзүлгөн эмес. Кыска жалпылап айтканда, бул маалыматтардын баардыгы тең биз материалдар таратылып берилген, барыңызда да материалдар бар. Ana ушулардын баардыгын биз 2015 жылкы иш планын негизин баардыгы менен иштеп чыктык. Биз да аппараттан жана ошондой эле ар бир министрлик боюнча коррупцияга күрөшүү боюнча иштеп чыккан рекомендацияларды да кошуп, бир топ иш чараларды да киргиздик. Бул системалык маселелерди дагы камтуу боюнча анан жыйынтыгында биздин ушул делеге министрликтер боюнча төмөндөгүдөй сунушту киргизип атабыз. Биз мындай принципти алдык, Жомарткаев. Жанагы негизин ала келгенде 33%дан аткарылбагандардын төмөн жагына биз кандайдыр бир чара көрүүнү туура көргөн жокпуз. Бир 30дан ашыктардын баардыгын биз ушул чара көрүүгө сунуш берип атабыз. 33% менен ушул дан ашкандары Айыл чарба министрлиги Айдар Алиевке сөгүш берүүнү сунуш кылам. Өкмөткө караштуу курулуш агенттигине сөгүш берүүнү сунуш кылам. Мамбетовго жана экологиялык техникалык коопсуздук инспекциянын жетекчисине Нурбашевго сөгүш берүүнү сунуш кылам. Андан сырткары жогоруда айтылгандай Валерий Сидоровичтин карамагындагы министрликтер боюнча дагы маалымат бере кетейин. Бул ведомстволор боюнча жалпы маалымат 144 иш чара белгиленген экен. Анын ичинен 129 аткарылып, 15 иш чара аткарылган эмес. Экономика министрлиги боюнча 27 иш чара киргизилип, 25 аткарылыптыр, 92%. Ал эми 2 аткарыла элек, бирөөнүн мөөнөтү келе элек деген маалыматты беришти. Андан сырткары өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик инновациялар кызматы боюнча 2 гана иш чара киргизилген. Бул албетте аз, экөө тең аткарылыптыр. Демек кийинки жылдарда дагы кийинки жылдын планын кабыл алып атканда бул реформа тармагын дагы бир топ иш чараларды иштеп чыгууну сунуш кылабыз. Анан монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинде
8 иш-чара бекитилген экен, бир иш-чарасы аткарылбай калыптыр. Аны айта турган болсок, акы төлөп тез арада берилүүчү паспорттун баасын арзандатуу үчүн шарттарды камсыздоо боюнча иш-чара аткарылган эмес. Өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду боюнча эң төмөн көрсөтүш ушул министрликте, ушул ведомстводо болгон экен. Иш-чаралардын пландыгы 15 иш-чара иштеп чыккан, аткарылбаганы 8, башкача айтканда 53% аткарылган эмес. Аткарылбагандары мамлекеттик ишкана иштерин жана профилдик эмес активдерди инвентаризациялоо боюнча иштин биринчи этабын аягына чыгаруу боюнча иш-чара аткарылган эмес. Андан сырткары мамлекеттик компанияларды башкаруу органдарга кадрлы тандоонун колдонуп жаткан механизмин кайрадан карап чыгуу боюнча иш-чаралар өз убагында аткарылганы бүгүн каралып атат. Мамлекеттик компаниянын жетекчилери үчүн бонустар системасы иштеп чыгылган эмес. Кыргыз Республикасы мамлекеттик менчиги жөнүндө мыйзам долбоорун иштелип чыккан эмес. Аткаруу мөөнөтү 1 ноябрь болсо дагы. Анан эми айтып кете турган нерсе, Жомарткаев, бул Валерий Сидоровичтин сунушу боюнча бул министрликте фонддун төрагасы кызматтан бошотулган. Ошондуктан буга анткени бул баары тең ушул жетекчиге ылайыкталган экен. Бирок ошол эле карабастан бүгүнкү жетекчилик ушул баардык иш талаптарды аягына чейин чыгарууга жана 15-жылдын 1-айларында бүткөрүүгө милдеттүүсүздөр. Андан сырткары өкмөткө караштуу Кыргыз Республикасы өкмөткө караштуу финансылык жөнгө салуу көзөмөлдөө мамлекеттик кызматында 10 иш-чара киргизилип, анын 8 иш-чарасы аткарылыптыр. Аткарылбаганы камсыздандыруу тарифтерин эсептөө үчүн актуарий институтун түзүү үчүн шарттарды камсыздоо боюнча иш-чара аткарылган жок. Аткаруу мөөнөтү 1-сентябрда бүткөн. Энергетика өнөр жай министрлиги боюнча 42 иш-чара каралган. Анын ичинен 34 иш-чарасы аткарылып, 8 иш-чара аткарылган эмес. Аткарылбагандары электр энергиясынын керектөөчүлүгүнүн бирдиктүү маалыматтык базасы жана бөлүштүрүүчү компанияларда электр энергиясы үчүн эсептерди коюунун бирдиктүү системасы түзүлгөн эмес. Министрликтин башкаруучу компаниясы үчүн Кыргыз Республикасынын бөлүштүрүүчү энергетикалык компания эл аралык стандарттар боюнча натыйжалуу жана сапаттуу башкарууну камсыздай алуучу техникалык имарат даярдоочу консалтингдик компанияны табуу жөнүндө милдеттемеси аткарылган жок. Абоненттерге кыйла жогору тариф акы төлөө тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү, энергия алуу ийкемдүү графигин сунуштоочу, туруктуу чыңалууну жана энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу кепилдигин берүү зарыл болгон ченемдүү укуктуу актыларын иштелип чыккан эмес. Талас подстанциясы жана түндүк подстанциясы трансформаторлук кыйла кубаттуулун алмаштыруу боюнча милдет аткарылган жок. Кара Балта шаарындагы Токмок шаарында мунай иштетүүчү заводдордун долбоордук кубаттуулукка киргизген эмес. Ушуга окшогон бир топ маселелер аткарылган эмес. Ошондуктан ушуну министрлик дагы ушул калган 8 орчундуу болгон маселелерди аягына чейин аткарууга эсиңиздерге салат. Андан сырткары транспорт жана коммуникация министрлиги боюнча иш-чаранын баардыгы 26 киргизилген, 24 иш-чара аткарылган, 92%, 2 иш-чара аткарылган эмес. Аткарылбагандары Кыргыз Республикасынын авиакомпанияларын Евросоюздун коопсуздугунун тизмесинен, башкача айтканда кара тизмеден чыгаруу боюнча ИКАОнун талаптарын аткаруу боюнча чаралар көрүлгөн эмес. Андан сырткары жол тармагын башкаруу түзүмүн оптималдаштыруу боюнча иштер жүргүзүлгөн эмес. Мамлекеттик байланыш агенттиги боюнча 2014-жылга 8 иш-чара каралган, анын ичинен 7 аткарылып, 1 иш аткарылган жок. Мобилдүү түзүлүштөрдүн идентификациялоо эрежелери бекитилген эмес. Негизинен Валерий Сидоровичтин докладындагы дагы токтолгон маселе ушулар экен. Булардын жана 30%дан төмөн болгон бир гана ошо мамлекеттик мүлк фонду экен. Ага анын жетекчиси алмашылына байланыштуу Валерий Сидорович тарабынан сунуш жок экен. Жанагы мындай бир кароо боюнча, кызмат абалын кароо боюнча. Ошондуктан мен докладым бүттү. Рахмат. Бул принциптерди биз жылдын башында бекиттик. Канча жолу менин орун басарларым сиздер менен жолукту. Азыр мына жыйынтыкты көрүп атабыз. Түз эле көрүп атабыз. Кандай суроолор барбы, урматтуу? Айыл чарба министри. Саламатсызбы, Жомарткаевич. Айыл чарба министрлигинде 16-15 иш-чара аткарылбай калды деп азыр докладта айтылып кетти. Мен ошого бир көңүл көрүп турам. Ошонун 15-тин 8-и ирригационный проектте акча каражаты бөлүнмөгөндөн ошон үчүн аткарылбаган 8-и.
Анан бир эки проект сиз айтканда жанагы ошо белгилеп кеткен мисалы туура кабыл алабыз, лизинг тууралуу министрликте жанагадан башка айыл мына бүгүнкү берип аткан техникадан башканы кабыл алабыз, бирок биздин берген отчет боюнча негизинен эки эле эме аткарылбай калган, калганын баары срогу бүтүп элек переходящий болуп атат. А жанагы акча каражаты бөлүнбөгөн ирригациялык 8 проект болсо, 16 проекттин 6 иштеп атат, 8-ин акча каражаты бөлүнбөй, ошон үчүн аткарылган жок, башталган да жок булар. Сиз мен биринчи айтып коеюн, мына сиз ошол планды сөзүңүз окуганыңыздай көрүнүп атат азыр. Азыр жаңы жылга чейин бизде 11 күн калды. Сиз айтып атасыз срок ошо жете элек деп. Бул кандай болот? Ирригация боюнча биз ошону баягы расчеттордон чыгардык. Ошого карабай сиздердин 41 жарым пункттарда аткарылбай калды. Мына сиздерге убакыт берилген, мына курирующий вице-премьериңер бар. Акылдашканга, сүйлөшкөнгө дегендей мындайга убактыңар бар. Мына азыркы деңгээлге келип атабыз. Ошон үчүн мына ишке сизди айтып. Алимбекович, сиз айткан 7 мен чыгарып таштадым. Аны кошкондо 61%га чыгып кетти сиздики. Жанагы 7 объект, 8 объект ирригационно связано с международными финансовыми институтами. Аны мен чыгарып таштадым. Бардыгы 36, аткарылбаганы 22 болчу. 22 болчу. Анын ичинен 7 мен ошол жанагы сиз айткан байланышпагандыгы үчүн алып таштадык. Андан башка дагы сизде иш-чараларды мына нормативдик правовой акт боюнча жанагындай прогнозирование боюнча бир топ маселелерди кабыл алгансыздар. Ошонун баары сельхозстрахование боюнча нормативдик правовой акт. Бул жерде баары жазылган. Сиз айткан 8 долбоорду мен чыгарып таштагандан кийин сиздики 15 калды. 7 чыгаргандан кийин аткарылбаганы. Турлубек Мамедович. Мына мифисте босторду бир мероприятие аткарылбай калды деп жазып атат. Мен муну менен макулмун. Совместно Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики обеспечить публикацию в СМИ информацию о наличии свободных инженерных мощностей для строительства объектов. Бул мощность менен местный власть занимать эткен эмес, министерство занимать эткен эмес, 20 жылдан бери эч ким занимать эткен эмес. Биз бир нече жолу жолуктук. Сиз өзүңүз да бардыгын чогулттуңуз. Бүгүн тепловики, электрик айтып атат. Мощность жок деп. Жок нерсени мен кантип билем? Биз жок дегенде последний раз мен жаңы министр менен сүйлөшкөндө биз айттык, жок дегенде давай момундай кылалы деп айталы десек дагы меми болбой атат бул жерде. Муну жаба албай атабыз. Муну эгерде мощность жок деп ачык айтып письменно берип атса мага, жазып берип атса мощность жок. Анан мен кантип муну мен иле алам? Муну аткарган жокмун действительно. Экинчи ПДП боюнча араң деп атып, мына 3-чү кварталдан эмес бүтө албай калдык. Бул же в работе. Оштуку туура калып атат азыр мына. Биз генпланды өткөрүп бердик, кабыл албай атат. Потому что ПДПсын жазагыла деп атат. Туура калып атат азыр жаңы мэр. Проект ПДПнын разработкасын жазагандан кийин генпланды бекитем деп атат. Анан кийин баягы в работе болуп аткан нерселерде чындыгында объективный болуп атат. Сиз айтпадыңызбы, Жомарт Капич? Объективный болгондо биз карайбыз деп. Таза судан последний время бөлдү. Последний айда бөлдү таза суу акчаны. Тендер өткөрдүк, освоить эте албай калдык. Тендер көрсөк, жанагы тендерге чыккан эмелердин баардыгы биз менен соттошуп атат. Туура эмес болду деп. Сырык болду. Болгону ал 25 миллион болду. 5 миллионду кийин декабрда берди дополнительный алайга. Турбек Мамедович, сиз жанагы айткан свободный мощность боюнча маалыматтарды билүү боюнча тапшырма болгон. Албетте сизге буга кол койгонсуз. Иш жүргөн жок, результат болгон жок. Мен аны чыгарып таштаган күндө дагы андан башка дагы 6 иш-чара аткарылган жок. Ал сиз башка министрликтерге тиешеси жок эле. Окуп берейинби же өзүңүзгө берейинби? Ошондуктан сынды дагы кандайдыр бир иш аткарылмай келгенде актанбастан сынды туура кабыл алышты мен баарыңыздардан өтүнөм. Суроолор бул болсо анда кийинки сөз Абдрахман Мадакенович сизге берилет. Өзүңүздүн курирующий министрликтер боюнча айтып койсоңуз. Саламатсыздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Урматтуу Жомарт Кайыпович, уруксат берсеңиз мен расмий тилде берейин маалыматты ошондой даярданып алдым эле. Уважаемый Жомарт Кайыпович,
Каипович, уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию информацию по реализации планов действий и обязательств руководителям силовых структур по достижению целей и задач программ правительства Кыргызской Республики. В целях проведения предварительной оценки хода реализации планов в середине ноября месяца мною были проведены рабочие совещания с каждым руководителем силового ведомства. В ходе данных совещаний были заслушаны их отчеты, даны соответствующие указания, необходимость соответственного подхода и проанализированы причины невыполнения отдельных пунктов. Всего в планах руководителей силовых ведомств предусмотрено 82 мероприятия, из которых выполнено 74, не исполнено 8. Слабой исполнительской дисциплиной при реализации планов отмечены Министерство внутренних дел Кыргызской Республики и Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики. При этом необходимо отметить, что практически все мероприятия, которые не были выполнены Министерством внутренних дел, были предусмотрены у экс-министра внутренних дел. Всего было запланировано 17 мероприятий, из которых 10 уже выполнено. При этом по 4 мероприятиям были нарушены сроки исполнения, и неисполненным осталось 7 мероприятий. Один из них тоже, в общем-то, находится под вопросом. Какие мероприятия не выполнены? Первый. Усиление ответственности правоохранительных органов за связь с организованной преступностью и нарушение требований законодательства. Министерством внутренних дел был подготовлен соответствующий документ, предусматривающий ответственность сотрудников органов внутренних дел за связь с организованной преступностью. Можно сказать, министерство, что от него зависит, с одной стороны, оно сделало, но до сегодняшнего дня ни один сотрудник еще не привлечен к ответственности, поэтому некоторые члены рабочей группы считают, что данный пункт не выполнен или выполнен не до конца. Второй вопрос – изменение правового статуса курсанта профессорско-преподавательского состава Академии МВД с целью их демилитаризации. К сожалению, данный пункт тоже не полностью был выполнен, но новым министром внутренних дел сейчас принимаются меры в целом по реформированию Академии МВД. Здесь же есть вопрос по реформированию существующей системы подготовки, прежде всего переподготовки кадров для органов внутренних дел, введение системы обязательной сертификации при продвижении на вышестоящие или разнопрофильные должности. К сожалению, не утверждены еще нормативные требования, закрепляющие указанную процедуру. Следующий пункт – снижение аварийности на автомобильных дорогах Кыргызской Республики не менее чем на 5%. К сожалению, за 10 месяцев текущего года всего в республике зарегистрировано более 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, а в 2013 году было всего 5987. Не снижение, а наоборот наблюдается рост. Следующий пункт – создание Следственного департамента при МВД Кыргызской Республики. В принципе, Министерством внутренних дел был подготовлен проект постановления, он был согласован со всеми министерствами ведомствами, рассмотрен в аппарате правительства, но затем в связи со сменой руководства Министерства внутренних дел внесено предложение пока приостановить и, может быть, внести новые предложения. В связи с этим принятие данного постановления правительства приостановлено. Следующий пункт – внедрение электронной книги учета преступлений и прием заявлений граждан от граждан по принципу единого окна. Вы хорошо знаете, уважаемые коллеги, в настоящее время Министерством внутренних дел внедряется проект «Безопасный город» и электронной книги учета приема заявлений. Но в соответствии с требованием закона о государственно-частном партнерстве были продлены сроки. В принципе, все вопросы, которые по данному проекту должно было подготовить Министерство внутренних дел, они подготовлены, но этот закон требует в течение 60 дней рассмотрения первого этапа, потом еще 60 дней носит результаты второго этапа, поэтому принятие данного вопроса, внедрение данного вопроса перенесено на следующий год. Следующий пункт – разработка системы и механизма горизонтального и вертикального метода поощрения. Вопрос тоже не до конца проработан. Уважаемые коллеги, как я уже отметил,
надо признать, что все недостатки по реализации поставленных задач, к сожалению, были допущены со стороны прежнего руководства Министерства внутренних дел, и часть имеющихся уже упущений устранено новым министром внутренних дел Турганбаем Токтогонбетовичем. По части были сорваны сроки ряда исполнения ряда пунктов, все они сейчас завершены, исполнены, и часть неисполненных пунктов перенесены на следующий год. Планом действий и обязательств председателя Государственной службы исполнения наказания было предусмотрено 5 мероприятий, из них в полном объеме выполнено 4. Не исполнено одно мероприятие. Неисполненным остается мероприятие по обеспечению раздельного содержания осужденных отрицательной направленности путем перераспределения спецконтингента между функционирующими учреждениями. Срок был установлен до 1 сентября. Основной целью данной задачи являлось содержание осужденных отрицательной направленности отдельно от основной массы осужденных с целью исключения фактов оказания негативного влияния и недопущения их противоправных действий путем их направления в отдельную колонию. Однако в ходе практической реализации данной задачи возникла необходимость в дополнительных материальных ресурсах и пересмотра нормативно-правовых актов, поскольку действующие исправительные учреждения ГСИН поделены на 2 вида режима содержания – усиленный и строгий. Соответственно, для полноценной реализации данного мероприятия необходимо было отрицательно настроенных осужденных распределить не в одну колонию, а по 2 колониям в соответствии с определенными для них видами режима отбытия наказания. А в случае, когда общая численность отрицательно настроенных осужденных является незначительной, освобождение для них 2 действующих колоний строгого и усиленного режима было бы неоправданной мерой. И в ходе заседания правительства Кыргызской Республики от 19 сентября этого года, когда мы подводили итоги реализации планов за 9 месяцев, на председателя ГСИН Арбаевича Совета Санкций было наложено дисциплинарное взыскание за непредоставление в период формирования проекта планов, обоснований и прогнозов неисполнения данного обязательства. При этом следует отметить, что в последнее время следует отметить положительную динамику по улучшению оперативной обстановки в исправительных учреждениях в текущем году. В результате оперативно-профилактических мероприятий, реализуемых в рамках данного мероприятия, со строгим учетом лиц отрицательной направленности, с последующими профилактическими надзорными мероприятиями, массовые и негативные проявления учреждения ГСИН не допущено. Вместе с тем, реализация данного мероприятия перенесена на следующий год. Следует отметить качественное, своевременное исполнение всех практических мероприятий, плана конкретных действий председателя Государственного комитета национальной безопасности. План конкретных действий министра чрезвычайных ситуаций тоже в целом выполнен. Надо отметить положительную работу председателя Государственной службы финансовой разведки, пограничной службы, со стороны председателя Государственной службы по контролю наркотиков при правительстве Кыргызской Республики. В принципе, все запланированные мероприятия выполнены, кроме одного, по независящим от него, от руководства причин. Это пункт строительства опорного пункта ГСК в селе Кулунду Лялякского района Баткенской области. Все, что зависит от руководителя ГСК, все документы были своевременно представлены, земельный участок отведен, но в связи с тем, что с нашей стороны не было своевременного финансирования, этот пункт остался не до конца выполненным. Точно так же, такая же ситуация по выполнению плана конкретных действий министра обороны. Начало строительства социального жилья для военнослужащих Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики. Руководство министра обороны принял, все меры, достаточно тесно работает с мэрией города Бишкек, но по независимым от него причин несвоевременно были получены документы земельного участка по строительству домов города Бишкек. Но все остальные другие пункты, они выполнены. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.
Члены рабочей группы считают, что невыполнен пункт ужесточит ответственность сотрудников службы за необоснованные проверки бизнеса и предпринимателей, работающих на основе добровольного обязательного патентов, вплоть до увольнения из органов государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Те документы, которые были представлены руководством службы, они, по мнению членов рабочей группы, не являются не до конца проработаны, то есть те нормативные требования. В целом, по всем остальным пунктам они были выполнены на этот год. На этот год, уважаемые коллеги, все планы конкретных действий всех министерств и ведомств поступили. Они были проработаны на уровне отдела, на уровне рабочей группы секретариата премьер-министра. Кроме того, значит, я лично встречался практически со всеми министрами, руководителями ведомств, служб. Все пункты были обсуждены, согласовано. На сегодняшний день их количество выросло. Если в прошлом году было всего запланировано 82 мероприятия, на этот год планируется 123. Рост составляет около 150%. Рахмат, сұрау болса, анда кейінгі сөз Эльвира Қуанышбековна, сізде. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары, социалдык тармакта эки министерство жана ведомство толук түрдө пландарды аткарды десек болот. Бул спорт агентствосы 100% аткарылды жана социалдык өнүгүү министрлиги бир эле маселе МСЭКтеги коррупцияны жоюу боюнча 5-пункт боюнча дагы иш-чаралардын бир 10% калган. Бул министрликте бирок негизинен бул маселелер эмки планга жылып атат. Буга кошумча экинчи орунду соцфонд менен ФОМС алды десек болот. Анткени соцфонддун планында 14% аткарылган жок. Бул бир маселе. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчетторду берүүдө берилген маалыматтар туура эместиги аныкталган учурда кайра байланышуу мүмкүнчүлүгү бар болгон жаңы системаны иштеп чыгуу жана киргизүү маселе коюлган. Бул жерде объективдүү маселелер боюнча бул иш-чаранын жарымы аткарылып, калганы толук деңгээлде аткарылган эмес. Ал эми ФОМСтун 25% аткарылган жок. Бул жерде эки тапшырма жарандардын медициналык камсыздандыруу полистеринин жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу жана киргизүү жана кошумча биринчи медикалык санитардык жардамды жарандарга бекер көрсөтүү максаты менен базалык мамлекеттик медициналык камсыздандыруу киргизүү боюнча иш чарасы аткарылган жок. Негизинен ФОМС менен соцфонд менен ФОМСтун башчыларына эч кандай чара каралбайт. Анткени негизинен пландын көбү аткарылды. Ал эми 4 эң төмөн көрсөткүчтөр бул саламаттык сактоо министрлиги, маданият министрлиги, билим берүү министрлиги жана жаштар миграция министрлигине каралды. Бул жерден пландардын 40%-нан кем эмес пункттары аткарылган жок. Бирок бул жерде министрликтердин 4 жетекчиси алмашкан үчүн эч кандай иш-чара каралбайт. Негизинен 2014 жылдын социалдык тармагында ушундай жыйынтык болду. Ал эми 2015 жылга урматтуу министрликтер жана ведомствонун башчылары жаңы пландарга кол койгондо өзгөчө көрсөткүчтөрдү бекиткенде жана глаголдорду бекиткенде көбүрөөк карап турсаңар, анткени өзгөчө саламаттык сактоо министрлигинде ымыркайлардын, энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрүн азайткан үчүн чоң иш-чаралар өткөрүш керек. Бул бир жылдын ичинде маселелер чечилбейт. Рахмат. Суроолоруңар болсо жооп берем. Анда урматтуу жыйын катышуулары, кийинки маселеге өтсөк, 2015 жылдын пландар боюнча енді бир-эки сөз ошого чейин айтып коеюн. Протоколдук тапшырманын долбоору биз кийинки маселе боюнча талкууласак туура эле болот деп ойдомун. 2015 жылдар боюнча бул маселе бардык министрликтердин жана ведомстволордун деңгээлинде зор жана макулдашылган иш жүргүзүлгөн.
барыңар менен 2-3 айдан бери өзүңөрдүн пландар боюнча иши акылдашылган. Бир катар ведомстволор тарабынан пландаштырылган иштин көлөмүн азайтуу аракети болгонун жашырбайм. Мына сиздер көрүп атасыңар, мына чоң пландарды жакшылап алгандарын кыйналып атат деп азайтканга көп аракет жүргүзүлгөн. Мен өзүм ошону контролго алгам. Бул жерде мен белгилеп кетким келет, урматтуу жетекчилер. Пландар бардыгына жеткиликтүү болот. Ким амбициялык планды алса, эл ошону көрсүн. Ким анча-мынчаны эле баары көрсүн өзүңөрдүн пландар боюнча. Биздин милдетибиз ар бирибиз өз жаныбызды аябай жана өлкөнүн жыргал үчүн сапаттуу иштөөгө даярданыбызды элге көрсөтүү. Өз кызмат ордубузду коргоо менен алектенбей, урматтуу жетекчилер. Элибизге жакшылап ар бирөөбүз көрсөтөлүчү өзүбүздүн ишибизди. Ошондуктан кийинки жылкы 2015 жылы пландар аябай амбициялык. 766 тапшырманын ар бир ведомствонун жетекчисинин жана берилген. Бирок бул тапшырмалардын жалаң эле өзүңөрдөн эмес, бул деген толук жааматынын тынымсыз жана сапаттуу иштешин талап кылат. Мына биз болсок өкмөт жактан сиздерге жүктөп атабыз, сиздер болсо өзүңөрдүн жааматыңарга жакшылап менеджмент кылып, жакшылап иштетиңиздер керек. Өзүңөрдүн кызматкерлерди тыңбай, орун базарларынан баштап отдел департаментте жетекчилер иштесин. Ар бир пункт, ар бир орун базар жоопкерчилик мойнуна алсын. Ошондой эле биз нормалдуу менеджмент система менен иштейбиз. Материалдар толугу менен жарыяланат. Биз болсок бул пландардын баарын интернетке коебуз. Мен журналисттерден биздин бардык пландарыбыз жөнүндө коомчулуктун маалымдоону суранат элем. Коомчулук көрсүн ким кандай иштейт, кимдин кандай амбициялык пландар бар. Ошондой пландар өкмөттүн аймактарды да атайын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана райондордун акимдери үчүн иштелип чыкмакчы. Биз иштеп жатабыз, сиздер билесиңер ошол боюнча. Ушул пландарды сиздер менен талкуулап, кийинки жылдын башында бекитебиз. Урматтуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Эми бул пландар боюнча сунуш пикириңиздер болбосо, анда аларды бекитүүнү сунуштайм. Мен дагы бир сыйра айтып коеюн, бул ишибиз, бул деген элибизге иш, жасаган иш болуш керек. Биздин ар бирөөбүздүн карьерабыз бар. Бирок эң биринчи орунда бул элдин кызыкчылыктары болуш керек. Бунун баарын сиздер өзүңөр билесиңер, мен сиздерге лекцияны окубай эле коеюн. Бирок бул жерден тилекке каршы биз ушул сапатты биз көргөнбүз. Реалдуу азайтуу аракетин көргөнбүз. Ошону менен урматтуу бүгүнкү жыйын катышуулары, ошону менен биз күн тартибиндеги бардык маселелер каралып бүттү. Эми сак саламатта болуңуздар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл бардыгыбыз үчүн жемиштүү жыл болсун. Биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Чоң рахмат. Эгер сиздерге суроолор же сунуштар болсо, анда жыйын жабылды деп жарыялайм.